Саламатсыздарбы, жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз азыркы учурда Мурасордо жаңы конушуна кете турчу жолдун башындагы айланбада турабыз. Бул жака таң эртең менен жүздөгөн адамдар жалданма жумуштарды издеп келишет. Азыркы учурда саат 11ден өтүп калгандыгына байланыштуу көптөгөн адамдар жумуштарга кетип калышкан. Ал эми бул жакта күтүп жаткан дагы жумушчулар бар. Бул жерге адамдар таңкы саат 6ларда чогулуп башташат. Эркектер басымдуулук кылганы менен аялдар, өспүрүм балдар да бар. Көпчүлүгү Мурасордо, Калысордо жаңы конуштарында жашашат. Биз алгач бул жерде тургандарды кепке тартканга аракет кылдык. Эгер мына ушунча адам турат. Эми жумуш эркине берсе, завод фабрика курулса, бу жерде турбай эмеспиз. Анан келип суранып турушат. Мынча бер, тыйынча бер деп суранып турушат. Бул курдубай деген окшойт да. Анан мен деле окшомун. Булар да мага окшогон адамдар. Көпчүлүгү биз менен маектешүүдөн баш тартышты. Бирок өзүнүн атын атагысы келбеген мырза буларды айтып берди. Аз кандай жумуштарга иштейсиз? Көбүнчө бул жакта Ар кандай жумуш иштейбиз. Мисалы? Стройкага да кетип калабыз. Росукка да кетип калабыз. Тетиги эмеге пилорамада барганбыз. Мык сураңда барганбыз. Мунун балдар мурун барып көрдү да. Мен таң калгам да. Сиз бул жакта көптөн бери жашайсызбы Бишкекте? Ооба, Бишкекте таншы. Бул жака келишип атканыңызга 2 жыл болду, э? Ооба, 2 жыл. Өзүңүздүн жогорку билимиңиз бар да? Жогорку билим жок. Буга чейин каяктарда иштегенсиз? Анын бар толтур история. Мен өзүм интектиктим. Мен тетигеми Ивановкада иштегенмин теги. Анын барын иштеген, Ивановкада иштеген. Кетпи заводдо иштегем, алдап кетти ал мени. 6 миллиондон ашык адам кыргыз жараны болсо, эмгекке жарамдуулары 3 миллиондон ашыгын түзөт. Анын ичиндеги 1 миллиону мигранттар болуп чет жакка чыккандар. Калган 2 миллион адамдын ичинен расмий түрдө жумушсуз болуп, 104 000 адам катталган. Катталбаган жумушу жоктор да күндөн күнгө көбөйүп бара жатат. Бийликтин чабал иштеп, тааныш билиш менен жогорку кызматтарга алгандары, коррупциялык схемаларды түзгөндөрү, элдин салыгынан чогулган акчаларга завод, фабрика, ишканаларды түзгөндүн ордуна сол чөнтөктөрүнө салгандары жумушсуздуктун негизги себептери десек туура болор. Бул жердеги жумушсуздардын арасында бир нече билимдүүлөрү да бар. Бирок мамлекеттик жумуштарда айлык акы аз болгондугуна байланыштуу ошентип талаага иш издеп чыгууга мажбур. Мамлекет жумушсуздардын 7000ге жетпегенин эле жөлөк пул төлөйт. Ал эми тамак аш, кийим-кече күндөн күнгө кымбаттап жатат. Бул жака келгенин себеби бир 10 күндөн өтүп калды да. Ошо келинчегим ооруп калган эле. Ошого доктурлар менен кеңешейин деп келгенмин да мен өзүмчө айылдан. Диагнозуну деле неме кылбай атат да. Эч ким билбейт. Ооруп калган диагнозун эч ким билбейт. Азыр ошо күнүмдүк жумушка чыгып иштеп атам ушунда. Бул жакта кандай жумуштарга чыгып атасыз азыр? Жумуштар эми күнүмдүк жумуштар ар кандай да. Кээ бирлер 600, 700, 800, 1000ге чейин келет да. Ар кандай жумуш келет. Кече деле ошо баягыдай разнорабочий, подсобный деген ар кандай жумуштар келет да. Турасын айтканда бул жер убактылуу да. Убактылуу. Мен деле просто жашоо кичине кыйыныраак болуп атат да. Ошо кичине баягындай ситуациям кыйыныраак болуп атат да, ошол үчүн. Просто мен негизи бир жерде иштеп, бир жерде мен болуп кетким келет да, негизичи. Просто үй салып атканмын быйыл. Беременка үй салганмын да. Ошо беременка бияктан үйүмдү бүтүрө албай атам. Бияктан келинчегим ооруп калып.
ошол менен алек болуп ошол менен эме болуп жүрөм. Анан бириге жетишсем, бириге жетишпейм. Просто Сиздин жогорку билимиңиз барбы, окугансызбы? жок, окуган эмесмин эч жерде. Ошо мектепте эле 11-класска чейин окуп бүткөм. Ошо только ошону ойлойм. Жумушта болсом деле оюм ошол жакта да эмне болду экен ошо деп. Ошо каражат. Мисалы азыр деле доктурлар менен деле кеңештим. Ошо каратайын десем бир 50-60 миңдей каражат кетет экен. Энди минимум эле бир курс лечениясыга ошончо акча кетет экен. Эл арасында бул жер кол базар деп аталганын угуп, жумуш берүүчүлөрдүн мамилеси тууралуу сурап көрдүк. Тең эле көзүнчө учурда коебуз берилет. Чоң сүйлөй албайт. Даже намазыбызга сөз даже жетин деп айтса деп ушундай сыяктуу сөздөрдү айтса, ошо момент ал туудук албайт да истеп. Биз деле өзүбүздүн укуубузду кармайбыз. Сүйлөттүрбөйбүз дагы. Поздно барабыз, ишин кылып беребиз, акчабызды алабыз, келебиз. Бул жерде иштегендер жумуштун түрүнө жараша 500 сомдон жогорку акы алышат. Айымдар 1000–1,5 миң сом үчүн үй жумуштарына чыгышат. Жашы жете элек өспүрүмдөр да иштешет. Кумарбек, кандайсың? Канча жаштасың? Жакшы, 15-тен. Бул жакта канча убакыттан бери иштеп атасың? Негизи өзүң мектепте окуйсуң да? Ооба. Бир ай өттү чыкканымда. Мектепке барбаган учурда жайында каникулдарда иштейсиң. Ооба. Бирок мен кийинки чыкканымды билбейм. Канча сом табасың күнүнө? 500дөн 800ге чейин. Сен ата-энең мынтип иштегенине каршы эмеспи? Жок. Сен тапкан акчаларыңды эмне аласың? Өзүңдүн мектепке кийимдериңди даярдайсыңбы же Үй бүлөгө, школго, ушундай. Бирок өзүңдүн ата-энең иштейт, Ооба. Иштейт. Бирок эле ушул жерде эмес да, калды да. Сен бул жакта күнүгө 40 барып кел иштейсиңби? Жок, мен туугандарга келдим. Ооба. Талаага чыгасыңар, дагы кандай жумуштарга барасыңар? Поляга, көбүнчө поляга чыгат. Кезде шаардын ичинде болот. Шаардын ичинде кандай жумуштарга? Бир стройкага да, стройкага. Кыйналбайсыңбы, сен жашсың да азыр, кичинекейсиң. Жок. Атам айтып атканда, пушасың. Кексиң да сен. Келип алып, бутты сылып жата берең, келгенде үйдөгү жумушун кылат. Небере деген бар. Ошондо жамак деген мажбур чыгасың да сиңдим. Квартира алып берсе. Ошол болуп атпайбы? Ошол элдин жашоосун биз чагылдырып аткан болчубуз да. Бүгүн жумуш кечеде келдик, жок. Кетебиз, куруп, көтүрүп, узактан келебиз сиңдим. Туура кылсыңар. Ошону көрүп, сен айткандай, ушундай эле мээнет кылбагандар, ушундай тегин оңой акча тапкандар канча. Бизге окшогон байкушмантип оору кызым бар, 90-жылгы турмушум оор. Оору экен. Эститин оору экен мошчу. Талаа жумуштарына чыгасың. Ооба. Баары эле бирдем кылайын десең, тапкан акчаң жетпейт экен. Ошол экен аябай. Күнүнө канча сом табасыз орточо эсеп менен? Иногда мындай табам мен 800–700ге ашып барбайм. Эң аз тапканыңыз? 1000 сомго да барбайм. 800–900–1000 сомго чейин барам. Күнүнө ошо канча саат иштейсиз? Бир күндөбү? Бир күндө тапса болот. 3000–4000 сомго чейин тапса болот. Канча саат иштеп? 8 саат иштеп. 8 saat, 9 saat, 12 saat işleysin dedi. Geçip kalasın. Misal saat 10'dan geçsen 10-11'lerde varıp kalasın. Aytat, geçip geldiniz, moğa çen işleysin. Жөнөкөй эл жумушуна так, жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ак эмгеги менен нан таап жеп жатканда, бийликтегилер өздөрүнө ылайыктуу мыйзам чыгарып, мамлекеттен миллиондорду алып чет өлкөлөрдө салып жүрүшөт. Жумушсуздукту жоёбуз, айлык акыларды жогорулатабыз, пенсиянын үстүнө акча кошобуз деген сөздөр качан чындыкка айланары азырынча белгисиз.